Урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, Талас облусунда жаштар аралык чемпионат жыйынтыкталды. Азыркы финалдык беттеште Ош облусунун жаштары менен Талас облусунун жаштары финалдык беттеш өткөрүлдү. Тилекке каршы Ош облусу бул чемпионатта экинчи орунду ээлеп калды. 7 облустун ичинен бул экинчи орун Ош облусу үчүн өтө чоң бир чеберчилик менен жана ушул жаш жигиттердин кереметтүү оюнунан улам жакшы көрсөткүчтөн улам экинчи орунду ээледи. Жанымда турган Омат деген жигит Ош облусунун чабуулчусу. Жалпы Ош облусунан бүтүндөй кыргыз элибиз жаштардан менин оюмча мындай оюн күткөн эмес да. Бир Ош облусу кереметтүү оюн көргөздөңөр да. Состав, даярдык, негизи эле бул жаштар кандай куралып топтолуп келдиңер? Биринчиден ассаламу алейкум карыңыздарга. Мынакей бүгүн Алла насип кылып биринчи экинчи орунга Талас облусу менен оюн көрсөттүк. Негизден эле бул турнирге Ош облусунан оюн өткөргөнбүз. Ошол жерден 12 баланы Отбор кылгансыңар. 12 бала, 12 атты тандаганбыз. Бул жака чыгарда тилекке каршы 2-3 заштанын аты саколуп, бирөөсүн буту отуруп, ошентип 2-3 атыбыз келбей калган. Ошентип заштага жакшы аттарды алып келе албай калганбыз. Негизи мыкты атап келгенде биз дагы мыкты оюн көргөзөт деп эл күтүп аткан. Ош облусунун ичинен райондордон иргелген экенсиңер да, демек, Ооба. 12 баланы ошол жерден башы көрүнгөн буга чейин лигада Мемин деген улакчылар бар. Ошол агаларыбыз тандаган, 12 баланы тандап, аттарыбызды болушунча жардам кылып, ошол эле коен аргымагын Чодар деген агабыз ушул оюнга деп атайын ушул беттешке деп Оштун намысына деп коен аргымагын сатып алып берген. Ошол мыкты деген картеж аргымагы менен мыкты тирешти бүгүн. Буюрса кийинки оюнда чемпион болобуз деп, жакшы дайындалып келебиз деп ошентип турабыз эми. Эмне деп сүйлөштү деле билбей калдык чынындачы. Мыкты экен. Утуштуу, жакшы. Кандай болду эми Талас менен болгон оюн? Оюн өтө күчтүү болду. Аттары мыкты экен. Ошол эле Таластын жаштары көрдүңүздөр, мыкты оюндарды көрсөтүп, эмне деген аттарды чогулду ойношуптур да. Ошол эми мыкты дайындашыптыр, ийгилик күчтүү экен утуштуу. Урмат менет кылыштыр. Азамат, ийгилик куттуктайбыз. Чынын айтканда, Ош облусу бир өзүнчө жаштары толкунданып, сонун бир команда түзүп келген экен. Ушул командалар дагы да күч алса, дагы да өздөрү айткандай аргымактарын күчтөсө, Ош облусунун бир ар намысын дагы бир талайга коргойт деген чоң үмүттөбүз. Ажалын аман болгула. Ийгилик чынында Талас облусундагы ушул жерге келген көрөрмандар ушул Оштон келген жигиттердин оюнуна өтө чоң буга чейинкисине ыраазы болду. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип көк бөрүнү бийиктеп өркүндөп жүрөлү, көк бөрү өнүксүн. Чоң рахмат.